Жалал Абад шаарында 20 мектеп, 23 балдар мекемелери бар. Анда иштеген кызматкерлердин саны техникалык персоналдарды кошкондо 1400-гө чукул. Жаңы окуу жылына карата мугалимдердин дээрлик 90%га жакыны вакцинациядан өттү. Бул иреде окуучулардын коопсуздугу үчүн көрүлгөн аракеттер болууда. Вакцинадан биздин мугалимдерибиз жалпы шаар боюнча өтүп атат. Азыр мына жерде проценттик соотношенияга же болбосо пайыздыкка көңүл бура турганбыз. Жалпы мектептерде ушу тех персоналдар менен мугалимдер 92,22% мугалимдерибиз бүгүнкү күнү вакцинаны алып бүтүштү. Анын ичинде биринчи жана экинчи дозаны алгандар бар, ошондой эле дагы биринчи дозаны алган мугалимдер бар. Кудай кааласа сентябрь айына чейин бардык биринчи дозаны алган мугалимдерибиз дагы экинчи дозаны алып толук кандуу биздин мугалимдер жаңы окуу жылына даяр болуп калат. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылы адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 2 жума кечирээк 15 сентябрда башталат. Ал эми мектеп формасы боюнча каттуу талап коюлбайт. Быйылкы жылы мына министрлер кабинетинен атайын айтылды, 15 сентябрга окуу башталат деп. Бунун негизги максаты дагы ушул эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салынып, ушу жашыл зонага айлангандан ушу мектептерди мурдагыдай онлайн режимде эмес, реалдуу форматтуу окуу үчүн атайын шарттар түзүүнүн негизинде деп биз түшүнөбүз. Ошо менен биргеликте ушул мектеп жашындагы окуучуларыбыз быйылкы жылдагы эркин форма менен окуганга туура келет. Себеби дегенде COVID-19 илдети дагы эле бүтө элек. Кыргызстанда 2 жылдан бери окуу тартиби онлайн ыкмасына өткөн. Кадимки окуу тартибине эпидемиологиялык абалга жараша бара-бара өтүп, билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында коюлууда. Көпчүлүк ата-энелер да быйылкы окуу жылында реалдуу окууга өтүүнү каалашат. 5 сентябрдан 15 сентябрдан ачылыш керек деп ойлойм мен да. Сиздин оюңуз кандай эже? Конечно, ачылыш керек да. Ата-энелер кыйналды, ачылыш керек, окуу болуш керек, как положено. Билим берүү мекемелеринде кенже жана техникалык персоналды кошкондо 153 миңдей адам эмгектенет. 12 августта карата алардын 56 миңи коронавируска каршы вакцинаны кеминде 1 дозасын алышты. Бул 36,7% түзөт. Жаматтык иммунитетти түзүү үчүн бул көрсөткүч кеминде 70% болусу. Башкача айтканда дагы 52 миңден кем эмес билим берүү кызматкери эмдөөдөн өтүүсү зарыл. Диана Раймжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.